2-3 nevrem bolup uyda элек. Анан saat 11:30 эле ушундай келип эле балдар, группа балдар келип эле. Өңүн түшүндө эле көргөн жокпуз. Каршылап эле таш менен уруп талкалай баштады. Ашкан эле чыга алган жок. Чыгайын десе, мындай терип кетти немелер, милициялар. Төрт эле тынбай атып турушту да. Тынбай чыгып көрө алган жокпуз да. Алар кандайдыр бир сөздөрдү айтып, же болбосо унчукпай эле неме баштагыла ат кылат, качпагыла дегенин атаң угуп калыптыр. Анан мен айжана кыйкырып жүрдү да. Ой, токтот эле, токтот деп атаң мына жерден чыга албайм. Мына элерге таштап, мына жерден чыга албай калды. Мына оратабыз, ай, чоң таштар менен ургандан ачылып кетти. Ората жабылган, алар асылып кетти. Бүт мына иш жерибиз калган жок. Бәрін талкалап, үйдүн баары барып, азыр көрсөңөр болот. Бияктан ошо бияктан урганда таш терезени тешип келип, ташы могу жерде жатты. Эки таш, берди бирөө бир таш, берди да бир таш. Терезеден насквозь тешип кирген да. Анан бул азыр милициялар жыйнап кетти. Отпечаткасын ала алган деп атышат. Маматаев Бахыт Султанбекович. Полтавка, село Горки. улица Горки. Улица Горки. Я. 222. Не болду? Ошо түнү жаттык, тынч эле саат 11-лерде жатканбыз. Ал 11:30 да. Уктап калган экенбиз, туш деп тастарын ургулады, анан чыктык, чыксак уже качып кетишти. Балаңыз айтпайсызбы? Балам башына таш тийди, айнектен кирип. Айнектерден саат канчалар чамасында балдар? Сиз көрдүңүзбү ал балдарды? Жок, вообще каран көрөм, мен даже чыгыштан коркуп калдым. Балдардын ары таш, бери таш элечи. Анан эле баланын башына неме тийди, ошентип кичинекей эле кийин бир 5 мүнөттөн чыктым, тынчып калгандачы. Чыгып анан биякта карасам, Марстын үй жагына тополоң болот. Анан бир жерде да тополоң болот го деп карасам, жок, Марс танып калып анан ошол жерге бардым да. Ошо башка эч теке болгон жок. Мына айнектерин талкалады. Баарын талкалашты. Мыналардан таштар кирген. Ана айнектерин. Сон башка. Үйүн иштеринен бери таш кирген. Я, машина бул айнек арка айнек сынган. Арматура менен чапкан бу жерде. Олорго таштар тийген бүт мондай. Машина бул жерде турган өзү. Булар бир бакой. Мына сыныктарын көрбөсөң, Бирөөсү бул жака түшкөн. Анан бу айнекке да бир таш кирген. Эшиктин арты. анал жагына да кирген. Эки айнектен эки таш үйгө кирген. Бул жактан да түшкөн. Мына айнектери. Жок, үйгө бирге чейин келишти го дейм. Арматура менен неметкенде. Баратаны тартып эле жыгачын кичинекей жыгач болгон, аны сындырышкан. Сындырып эле таш менен урду, где-то бир 1,5 мүнөттө уже талкалап чыгып кетишти. 20-30 бала дейт, аны өзүм көргөнүм жок. Айнектер чачыраган жок. Эртең менен конторада чогулганда эки тарап кандай сүйлөшүлдү? Эки тарап жакшы деле сүйлөшүлгөн жок. Бу жерден төртөөсү чыкты. Лакылдап сүйлөгөн адам сүйлөткөн жок, ачык эле да. Эптеп эле булар жапты.
жаап ушу жети баланы Сүйлөгөн чыгарып алыш жок. максат. Ошо жети баланы чыгарыш керек экен булар. Анан мына кеткен расход буну төлөбөй деле койсун. Түндө мен даже мен өз кулак мурдум укпай калды түндө. Уктап аткан адам тас турс болсо не тегерен эле жүрдүм ушинтип эле. Балдарым коргоп калыптыр да. Ал жети адамды, жети бала кармалган балдар чыгарбасаңар кандай? Чыгарбасаңар дейт. Эл көтөрүлөт деди. Ошол жерде мен жанында турдум. Бардык узуктук, ортосулук. Мына адамдар бардыңар уктуңар, айттылар. Мына Бардық şu dediğine. Бардык угушту ошондойду. Жети баланы бүгүн кое бербесең, ертең көтөрүлүшкө чыгабыз дейт, кечке. Kim gördü? Bu жерде катышкан ким бар? Мен. Сен көрдүңбү? Мен балдардын чыгып кеткенин көрдүм. Атың ким? Канарбек. Фамилия. Төракан Канарбек Викторович. Бул айылда турасың. Бул айылда көрдүм. Адрес айтсаң? Центральный 101. Полтавка Центральный 101-де турам. Бери Байкемде. Биз түндө уктап атканда түнкү саат 11 20 өткөндө чыктык биз. Чыксак 20-30дай бала бул жакта кетип атты. Кыйкырып бакырып, айнектерин сынган, терезен сынган угуп чыктык. 20-30дай бала буяка бараткан. Артынан bir кара степ номери 3786 САН сопровождение кылып бараткан. Анан буякта да бүт үйлөрдү талкалап, берде оштуктардын үйүн талкалап бараткан. Анан биздин үйлөрдөн кошунам экөөбүз талкаланган, кошунам экөөбүз чыгып турдук. Андан кийин эле милицияларга кабарладык. Биз милициялар келген мезгилде балдар полияга качып тарап кетишти. İşlegen de işleyip de bunu. İşte bul magazinin içinde aynı kısım Şimdi bu televizyon sıkla bir haftayın almaya var. Misalar gelip görüp kesin dedi. Açışın gerekli programını da açıp bir böyle. Adobe programını da. Bu жак чыгара албай койшонан терезени талкалап кетишкен. Бул жак аты жөнүңүздү айтсаңыз? Мен Манкива Динара ушул үйдүн хозяйкасымын. Кечинде саат 11-ден 20 өткөндө идишип атканмын үйдө. Анан тарс деп эле бирдеме жарылып кетти. Мен ойлопмун, банка бирдеме жарылды окшойт десем, терезеден келип таш түшүп эле айнектин баары жерге түшүп калды. Анан кийин кызым болсо землетрясение болуп атат десек, коркуп кетип жер титиреди десек, чыксак уже эшикте мынакта балдар кыйкырып, бараталарыбыз тарсылдап, таш менен баратаны ургулап, бирдемелерди аткылап эле атышты. Эмнени атып, пикардабы же мынтыкпы эмне экенин тарсылдады. Коркуп эле эшикте эметкенден чыккандан коркуп себебинерди аябай көп балдар кыйкырып өкүрүп атышты. Анан чыкпадык. Үйгө кирип кайра милицияга звонок кылдык, демек участковыйга Кубанычка звонок кылып, срочно келип, бизде ушундай балдар келип ушундай кылып атат десек, ал азыр барабыз, кайсы жака кеткенин карап тургула деди, боптур дедик. Анан алар мындай басышты. Анан биз эшикти ачып чыктык. Чыкканда уже балдар буяка кетип атышат эле. Анан эме кылбадык. Эмнелер жабыркады же сиздин үйүңүздөн? Бизден терезеден таш кирди. Как раз кызымы чыгып шыпырдап аткам, жакшы кызым кирбептир. Анан идишип аткан мыналарыма айнектин эмелери түштү. Колдорумачы жабышып. Анан көргөзсөңүз сиңер. Таш менен мына жерлерден тепкилеп салгылап эме кылды. Ичине жакшы келет. Эмеге караганда. Таш менен таш коркуп кире албадык. Дагы бийик болгон үчүн эме таштарды ыргыта алышпады. Атак кыргызы киришет. Мына айнек мына жерден ташты мындай албыздар менен урганда мына айнек. Мынкен двойной айнекти эки жагына ичине чейин таш кирип кеткен. Ичинен дагы Алды бала эже бул жакта. İçinde taşların bari içinde. Бул дарбада да ошол түнкү окуядан улам ушундай акылда турат да? Офустун издери да турбайбы? Ушул тепкилеп тана крышаларына таш ыргытыптыр. Дагы жашы машина немелерге тийген эмес. Ушул варатасы могу сваркалардан чыгып кетип, варатаны ийип кетип, листтерин ийип алыптыр.
Дегенден башкасы биз. Берелик эмес mi деген? Жетип айтты. Учпайлы. Түнде сааты 11:30 ызычы болуп келип эле сразу эле бараталарды талкалап, светтерди өчүрүп, эшик ачык экен, эшиктен чуркап киришип, таш менен баарыбызды ызычы кылып үйгө киргизди. Үйгө киргенибизден кийин айниктерибизди талкалады. Оштуктарды жок кылабыз, бул оштуктардын үйү деп. Бирок астында бирөө жүрүптүр. Мына үй оштуктардын үйү, бул местнийлердин үйү деп айтып атышат да аларчы. Алар өздөрү уюштурулган адамдар буларчы. Жалаң жаш балдарды ээрчитип алышыптыр. Келгенде ошо кирип, мына күйүп алам дагы мен неберели болдум эле, ошого үйгө коноктор келген эле. Ошо коноктор болуп балдарда чуркап чыгып баратардан чуркап чыкканда эле кайра ол балдарды да таш касактап кубалап киришти да. Машиналар ошондо талкаланды. Машинаны ошондо талкалашты. Каалаганда путтары менен тээп, таш менен талкалап, алдары жетишинче кылды. Шыйпырларга чейин ыргытып, ызычы кылды. Иттерди болсо таш касактап урушты. Аябай катуу болду бирок. Бирок жаныбыздаки местнийлерибиз, орустарды эч ким соседтерибиз не болуп атат, ким не болду деп бир панда да чыккан жок. Сразу эле ошо соседтерибиздин да светтери сразу эле өчүрүп койду. Эч ким жоктой болуп отуруп калышты. Бир адам дагы. Аты жөнүн айтып. Менин атым Самима. Камила Мабулова. Үйдүн адресин айтып. Горький 120. Контакталарыңар кайсы? Жарымнеле катышып калды. Бирок чогулушта ошол бар раса үйүмүз тукулуңду айнектерди үстүндө машиналар үстүндө деди. Болбады. Тутуп алып, карабалтага алып бардым дейт. Карабалтага алып барып, анан милицияга берди. Милицияларга айтыптыр, короче, буну кое берсеңер силердин Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Жунусов Кайкул. Алтапка айылынын Горький көчөсүнүн 149-үйдө жашайм. Кечээ 7-август күнү жаш балдар ушул жерде таш ыргытып үйлөрдүн баарын сындырып, машиналар сындырып, күйгөнчүлүк кылышты. Бүгүн ошо чогуу саар менен эртең менен Жайыл районунун акими, начальник милициясы, элдер айылдын айыл өкмөтүнүн элдери чогулуп, култта чогулуш болуп, ошол жерде чечтик. Эми бир немеге келели. Ынтымак менен бүтүрөлдүк. Барып, районго барып, ошол маслихат кылып бүтүрүп келдик. эмне болуп бүттү? Айылдык сотко берүүсүн сурандык. Эми ону олор өздөрү чечебиз деди. Ошо менен келе бердик. Бардыгы жакшы.